Биз адамдар өзүбүз эле күнөөлүүбүз. Өзүң жумушаң эле мусорка кармалып да. Ушак бүт мусор төгүлгөн жер. Кичинекей балдар буттарын кессе эмне болот? Өлгөн балыктар ушинтип тизилип калат да. Биздин ата-бабалардан келаткан байлыкты кийинки муунга өткөрүп сактап бериш баарыбыздын милдетибиз. Биз көнүп алдык. Ушул салафан пакеттерди колдонсок жеңил, бирок анын зыяны канчалык көп экенин баарыбыз билишибиз керек. Башка мамлекеттерде Индияны ала турган болсок, ушу 5 жыл эркинен ажыратылган мыйзамдар кабыл алынган. Ирландияда, Италияда дагы ушул салафан пакеттерди колдонууга дагы чоң иштерди жасашкан. Мына мен ушул жакта жашаганым 40 жыл болду. Мусорду алып кетип эле ар бир 3-чү күнү тазалыктан алып кетишет. Аларды аракет кылып, анан керек болсо ошо акча төлөөлөр келбей, ушинтип талаага мусор таштагандар толтурат. Биз Көкмөнөк айыл аймагы тарабынан биз Балыкчы шаарынын мэриясына көп жылдык мөөнөткө 15,5 гектар жерди ушул шаардын таштааныларын төккөнгө полигон кылып бергенбиз. 23-жылдын башы менен бийиктиги 6 метр, 8 метрге чейин чоң сеткаларды орнотту. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, бул биздин аймакта улан санташ деген шамалдар болот. Бул мусор таштаандылар, салафандар асманга чейин бир 30-40 метрге чейин көтөрүлөт дагы. Ушул Сүкөлдү көздөй, анан биздин ушул жайыттарга, жакынкы алыскы жайыттын баарына тең ушул учуп атат да. Негизги туристтик объект болгондуктан ушул жылга көлүбүзгө ушу 1 миллиондун тегерегинде туристтер келет экен да. Жана таштанды маселеси дагы өзүнчө орчундуу роль ойнойт ушул табиятта. Анткени себеби айта кетсек, акыркы жылдар ушул пластикти көп колдонуу менен катуу таштандыларды морфологиялык составын карасак, ошондо ушул пластик отходдору болжол менен бир 20%-тин түшөт экен да. Президентибиз Садыр Жапаров олуттуу басым жасап, бүгүнкү күндө ысык көл мурдагыдан да коргоого жана аяр мамилеге кылууга муктаж экендигин белгилеп, кечиктирилгис чараларды көрүүгө тапшырма койду. Жанатан бери 6-торду тартып атабыз. Ошондо ар бир метр 100дөн болгондо 600 метр. Кез ушу тор салып коет дагы кайдыгер мынакей ушин таштак жалат. Же балыкчыга жарабайт. Өлгөн балыктар ушинтип тизилип калат да. Мыйзамсыз колдонулган синтетикалык торлорго атайын Кыргыз Республикасынын бузуулар, укук бузуулар жөнүндө кодексинде атайын беренелер менен айыппулдар каралган. Өзүңүздөр көргөндөй азыр эски көптөн бери калып калган синтетикалык торду чыгардык. Ошонун ичинде өлүп калган жана сасып жагымсыз чыкты, балыктар да чыкты. Ал балыктар албетте азыр көлүбүздө жашап аткан түрүү балыктарга дагы зыянын келтирбей койбойт. Кандайдыр бир оорулар чыгышы мүмкүн, андан ошо түрүү жүргөн балыктарга дагы зыяны албетте чоң тиет. Андан сырткары ушул балыктар азыктанып аткан, өлүп калган балыктар, торлор жагымсыз жыт менен сасып ошол тамагына дагы зыян келтирип атат да. Көлдүн үстүнөн билинбейт экен, мусоркачы көлдүн астынан кадимкидей жаман болосун да, суунун астына. Өзүң жумсаң эле мусорка кармалат да. Бүт эле баклажка, суу, пиво бүт эле ырытып беришкен да. Абал өтө оор. Мусор аябай көп. Көбүнчөсү эле бакалашка, пакеттер көп аябай. Пакеттер каяктан болот десе, мында ойлонуп келсек шамалдан эле болот экен. Сууга киргенден кийин кайра чыгып, кайра кирип негизи болбойт да андайчы. Бир кирген соң 4-5 мешок толтурабыз. Парашют бар, парашютка үйлөп, ийилеп, өйдө көтөрүп чыгабыз. Азыр мисалы жарым саатка иш болду, 10 мешок чыгардык. Кантип
ушуну сындырып кантип сууга ыргытып ийген адам кантип өзүнүн ошо сезимин кандай болбосун алар билбейм ушуну кантип эми ушуну өзүңөр элестетсеңер эми суунун астына жатат да өзүң тебе элебесиң да башка бирөөнүн баласы тебе эле болсо да кандай деген жүрөк ооруйт да. Жаңы эле түшүп калыптыр. Тирүү экен дагы эле. Негизгиси экологиянын бузулуп атканына биз адамдар өзүбүз эле күнөөлүүбүз. Чыксаң, мына жолдон карап өтсөң, чийдин баштарында, бадалдардын баштарында салафандар мондай жабышып турат да, кишинин жүрөгү ооруйт көрүпчү. Ал деген көлгө агып атат. Салафан ушул балыкчыда шамал учуруп, эми балыкчыда шамал катуу болот да. Мунун баары бар көлгө түшүп атат. Мындай көлдүн түшкөн кезде көлдүн түбүндө бүт салафан, баклашка. Свалка жактан өтүп баратканда бүт эле карасаң жалаң кызыл-тазыл пакет менен гүл болуп калган да, ошол кызыл-тазыл пакет менен гүл болуп калган. Анан аларды көргөндө мындай бир кересте зээнгей туристтер өткөндө ошолорду көрсө кандай ойдо калат. Өзүбүздүн дагы малчыларыбыздын дагы малчыларга аябай зыян келтирип атат. Айрыкча уй баласы ири мүйүздүү мал жейт экен, уйлар. Жегенден кийин бир кандай бир убакта ашказандан топтолуп отуруп, тамак сиңирбей, малды арыктатып, анан өлүмгө душар болуп, бир топ малчыларыбыздын малы кырылып атат да. Анан ошондой эле бул жайыттарыбыз деградация болуп атат. Темир жолдун жээгин айтып коеюн, бу Шанхай рыбачынын башы. Ушак бүт мусор төгүлгөн жер. Ушу мусорга салафандын бар төгүлөт да, шамал менен учуп, саз менен бар көлгө түшөт. Эми ушу биз парламенттен да суранат элек, президенттен да суранат элек, ушу салафанды пакеттерди, ана бу баклашкаларды жойсо. Айнек деген бар, кагаз деген бар. Ушуга өтсөк, ушу кыргыз элинин, бу ырбачынын тургундарынын мнениясы ушундай. Салафан пакеттерден колдонбостон, экологиялык пакеттерди мындайча айтканда ошол кездемеден жазалган, жана ушул терс зыян алып келбеген ошо баштыкчаларды колдонсок эң сонун болот. Мен ошо желим баштыктарды тыюуга мен нафси устоого макулмун. Жээкте эле жатат. Кичинекей балдар буттарын кессе эмне болот? Эмне деген ушундук? Бул бирден көрүнүп турат. Суунун асты көрүнбөйт. Суунун астында аябай көп ушундайларчы. Ушулардын айынан мына перчаткаларыбыздын баары айрык, тытылык бүт кесип кетет, неметип кетет. Тазалыкты сактаганга өтө суранып кетет элем. Ушу мусорларды ыргытпай эле койсоңор. Анан бул биринчи күйгөй, экинчи көйгөйүбүз бул тоорчо. Мисалы бу жерде деле иштеп атып деле тоорго илинген күн болот. Суунун астына адам куткаруу издөө болуп атканда да тоорлор болот. Өзүбүз оролобуз, бычак алып жүрөбүз. Көлдүн деңгээлинин акырындык менен түшүшү байкалууда. Буга эмне шарт болуп атат? Буга биринчиден жанагы айткандай климаттын өзгөрүшүнөн тышкары ушул антропогендик таасирлер да болуп атат. Мунун ичинен белгилей кетсек, негизи сууну керектөөдө, ушул сууну эффективдүү пайдалануу методдорун ушу көп колдонбогондуктан суунун керектөөсү ошо көбөйүшү менен көлдү суу менен камсыздаган өзөн суулардын көлөмүнүн азайышынан ошо көлдүн деңгээлине таасири тийип атат десек да болот да.
Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө таштанды маселеси курч бойдон калып чоң көйгөйгө айланууда. Таштанды маселесин чечүүдө тез арада тийиштүү чараларды көрүп, бул маселени чечпесек, эртеңки күнү кеч болуп экологиябызга чоң зыян алып келүүдө. Андыктан мен сиздерди баарыңыздарды чакырат элем, ушул маселеге көңүл буруп, Кыргызстаныбыздын келечегине жаңы муундарга таза Кыргызстанды өткөрүп берүүнү каалайт элем.